эгер остеопатияны которсо, остеопатия деген остео деген сөөк, патия деген жол, путь дейбиз. Ошол сөөктү көздөй кеткен жолдо булчуңектер, тамырлар, көк тамыр, кызыл тамыр дегенде сосудтар көрүнөт, нервтер аркылуу, андан кийин ар кандай мүчөлөр аркылуу өтүп сөөккө жетсе болот. Демек ошо денедеги кандай гана өзгөрүү болбосун, ошолорду дарылоо медициналык кесип болуп эсептелет. Бул өтө өзгөчөлүгү бар. Денени биз бөлүп жарып карабай, денени толук жалпы текши карайбыз. Бизге баары бир жыныс мүчөлөрүндө проблема барбы, же неврологияда барбы, же мына могу тиштин жанындагы мүчөлөрдө өзгөрүү барбы, биз баарын чогуу жалпы карайбыз. Себеби дене деген бир жалпы бүтүн система болуп эсептелет. Андагы мүчөлөр болобу, сөөк системасыбы же кан тамырлар системасы баары бири менен тыгыз байланышты. Ошон үчүн бизге кичинекей балдар, төрөлгөн балдар, же болбосо боюнда бар балдар, же мектепте окуп жаткан балдар, же улгайып калган кишилер баардыгын текшели жалпы карайбыз. Биздин институтта бул жерде 3,5 жыл окутуп, врачтарды даярдайбыз. 3,5 жылдыкта кол менен тыңшаганды диагностика жасап, дарылаганды үйрөтөбүз. Бирок айтып коюш керекмин, бул остеопатия деген билим Америкадан келген. 145 жыл мурун. Европага bir 50 жылдын ичинде. Азыр Россияда 20 жыл болду остеопатиянын өнүгүп жатканына. А Кыргызстанда болсо быйыл 10 жыл болот. Остеопатиялык дарылоодо биз кичинекей балдар, жаңы төрөлгөн балдар, андан кийин чоң кишилер, окуучулардан тышкары боюна бар аял кишилерди да карайбыз. Эми көпчүлүгү аял кишилердин биринчи триместринде патологический токсикоз деп коет. Ошо токсикоз абдан күчтүү болгондо токсикозду басантканга, азайтканга жардам бере алабыз эң башында. Андан кийин экинчи, үчүнчү триместр башталганда эми плод өсө баштагандан кийин бел оорушат, баш ооруйт, андан кийин запору башталат. Андан кийин басканда оор көтөрүп калган убакта симфизит деген диагнозду коюшат. Ошол убакта пациенттер бизге келет. Эми бел ооругандын көпчүлүгүндө жамбаш сөөктөрүн кыйшайып калганы же сегиз көз деп коебуз, ошо шычаңдын кысылып калганынан болот. Андан тышкары белдин өзүнө тийбей эле ушу жамбаш сөөктөрүн оңдогондо эле өзгөрүү болот. Ал эми андан тышкары жана симфизит, эң көп деген симфизит, себеби симфизит болгондо боюнда бар аялдар даже баспай калат. Андан кийин ушу симфизит такыр төрөй албайсың деп операция кесарево жасашат. Эми ошондой болбош үчүн өзү аял төрөй алыш үчүн биз келгенде ушул симфизит деп койгон 90% немеси симфизден болбойт, а жамбаш сөөктөрүнөн болот. Жамбаш сөөктөрү же буралып калат, же болбосо сегиз көздү кысып салышат. Ошондо андан кийин алдыда симфизит мына могу эки сөөктүн кошулган жери да ошол жери ажырай баштагандай болуп, аял анан баса албай калат. Же жылып кетет, же ажырай баштайт. Мына ошонун себеби алдында ооруганы менен себеби жан жактарында же артында болушу мүмкүн. Ошонун баарын оңдогондон кийин эле кушеткадан түшүп эле симфизит менен араң кушеткага чыга албаган аялдар ошо ордун жамбаш сөөктөрүн ордуна койгондон кийин эле жөнүнө түшүп кетишет. Ошону менен кийин мен көрдүм, билдим, симфизитти унутуп калышат. Анан запор дегенде эми бала өскөн сайын жоон ичектердин баары кысылат, андан кийин туалетке барганда оор болуп калат. Ошого да жардам берсе болот. Алардын перистальтикасын жеңилдетип. Баш ооруу болот, ар кимдики ар кандай давление бирден болот, ага да жардам берүүгө болот.